Кутман таң. Бүгін 13 июнь saat 8:30. Мынакей Байленова, анан Көлбаева көчөсүнүн кесилиштери. 5 июндан бери бул жерде строительный жумуштардын баары кылынды дагы эч кандай жылыш болгон жок. Бул боюнча соответствующий органдарга биз кайрылганбыз. Канча күндөн бери не огороженный, ачылган бойдон жатат, освещениялары жок. Уже 13 июнь болуп калды. Эч кандай иш чаралар жасалган жок. Ошол видеону жазып жаткан себебим дагы ошол арыкты касып жаткан адамдар деле мүмкүн ордо кармаган адамдардыр. Жума намазга баргандар адамдар. Ошол элементарный адамгерчиликтүү бир мамиле кылбай ошо жашаган тургундарга, жашаган адамдарга. Ошо айтат го, астыңда жолдо таш турса дагы алып койсоң дагы сооп болот деп. Булар болсо вообще эч нерсе кылган жок. Канча күндөн бери ушул тургундар, балдар, жашоочулар машиналар кире алышпайт. Өздөрүнүн өмүрлөрүнө кооп болуп жатат. Шамал болуп улам свет өчөт, көчөнүн баары караңгы болуп калат. Кантип, кандай мамиле кылса болот буларга, кандай чара көрсөк болот? Күтө бербес эми, сабырдын түбү сары алтын дейт. Эми сабырыбыз түгөнгөндөн кийин дудукту ит капса дагы кыйкыра баштайт дейт. Арга жоктон үнүбүздү жеткириш керек болуп атат өйдө жакта турган бийлик өкүлдөрүнө.